Бүгүн Бишкекте Алтай элдеринин эл аралык симпозуму өтүүдө. Аларча резиденциясында өтүп жаткан жыйынга Туркия, Япония, Россия, Казакстан жана Түштүк Кореядан баштаган 15 өлкөнүн өкүлдөрү катышууда. Симпозум 5 күнгө созулуп, эртең иш-чара Ысык көлдүн Чолпон Ата шаарында уланат. Жыйында президенттин аппаратынын жетекчиси Досалы Эсеналиев президенттин жыйындын катышуучуларына жолдогон сөзүн окуп берди. Сиздерди 8-чи эл аралык Алтай элдеринин симпозумунун алкагында өтүп жаткан Алтай элдеринин мал чарба цивилизациясына арналган илимий симпозумунун ачылышы менен куттуктайм. Алтай элдеринин маданияты дүйнөлүк цивилизациянын өнүгүшүнө маанилүү орунду ээлегени илимий коомчулукка жакшы белгилүү. Бүгүнкү күндө Алтай элдеринин каада салты, ырым-жырым, үрп-адаттары жана тарыхый тажрыйбасы терең жана ар тараптан изилдөөгө муктаж. Кыргызстандын илимий коомчулугу үчүн эмес, жалпы Алтай таануу илими үчүн бүгүнкү симпозумду олуттуу мааниси бар. Жаңы технология, илим билимди колдонуу менен бирге ата-бабалар калтырылган бул мурасты өркүндөтүү мезгилдин талабы. Ошондуктан бүгүн башталып жаткан илимий талкуу Алтай элдеринин маданиятынын айрым унутулуп бара жаткан өзгөчө тажрыйбаларын терең изилдөөгө чоң салым кошот деп ишенем. Бүгүнкү илимий симпозумдун ишине катышып жаткан белгилүү илимпоздор Россия Федерациясынын Юлий Худяковго, Япониядан келген Тахакиру Озакиге, Туркия Республикасынан келген Рефик Туранга, Монголиядан келген Бао Феншенге жана башкаларга терең ыраазычылык билдиребиз. Бүгүнкү абройлуу эл аралык илимий жыйын миңдеген жылдарды камтыган көөнө маданияттын жалпы адамзаттын маданий мурасынын бир бутагы катары изилдөөдө маанилүү кадам болуп калышы тийиш. Урматтуу симпозумдун катышуучулары, сиздердин изилдөөңүздөр жалпы Алтай таануу, анын ичинде Кыргыз таануу үчүн да олуттуу илимий саамалыктарга жол ачат. Алтай элдеринин мал чарба цивилизациясына арналган эл аралык илимий симпозумдардын быйылкы олтурумунун ишине ийгилик каалайм деп айтылган президенттин сөзүндө. Айдаркен бөлүмүнүн чек ара кызматкерлери аткезчилик жол менен ташылып бара жаткан эт азыктарын, чаң соргуч, балдардын оюнчактарын кармашты. Бул тууралуу мамлекеттик чек ара кызматынын коомчулук жана ММК менен байланыш бөлүмү билдирди. Маалыматка ылайык 15 август күнү 22 жаштагы ТН аттуу Кыргыз Республикасынын жараны көзөмөл өткөрмө жайынан тышкары 22 кутудагы эт азыгын Өзбекстанга алып өтүп бара жаткан жеринен кармалган. Ал эми 18 августта 28 жаштагы СБ аттуу Кыргыз Республикасынын жараны унаасы менен чек арадан 20 чаң соргуч жана 3 кутудагы балдар оюнчугун алып өтүп бара жатып кармалган. Кармалган жүктөрдүн баасы 312 000 сомду түзгөн. Жүктүн тиешелүү документтери болгон эмес. Тиешелүү документтер толтурулгандан кийин алар мамлекеттик бажы кызматынын кызматкерлерине өткөрүлүп берилген. Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков кол койгон 2019 жыл аймактарды өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылы деп жарыялоо жөнүндөгү жарлыкты ишке ашыруу максатында Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан аймактарды өнүктүрүүгө бөлүнгөн 2 миллиард сом негиздүү пайдаланышы керек. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министри Замирбек Аскаров инвестициялык бизнес долбоорлорду, инфраструктуралык жана өнүгүү программаларды тандоо боюнча сынак комиссиясынын биринчи жарлыгында билдирди. Сынак комиссиясынын катчылыгы катары чыгып жаткан Кыргыз Республикасынын инвестицияларды илгерилетүү жана коргоо боюнча агенттик долбоорлорду тандоонун системасы менен тааныштырды. Долбоорлорду тандоодо территориялык артыкчылык, ар бир аймактык кластердик принцибин жана жумуш орундарды түзүү боюнча аныктоо негизги критерий болот. Комиссиянын төрагасы вице-премьер-министр Замирбек Аскаров сунуштарды уккан соң тез арада долбоорлорду кабыл алууну ишке ашыруу керектигин айтты. Ошол эле учурда долбоорлорду кабыл алуунун системасына айрым өзгөрүүлөрдү киргизүү керек. Көп долбоорлор иштеп кеткендей болушу зарыл. Айрым ишкерлердин долбоор түзүүдө тажрыйбасыз болгондуктан чала иштелип калган. Кейсин келтирилген критерийге туура келбей калууда. Ошондуктан критерийлерди жеңилдетүү керек, деди ал. Замирбек Аскаров баарынан биринчи долбоорлордун каржылоосу аймактардын деңгээлин көтөрүүгө багытталышы керектигин баса белгиледи. Замирбек Аскаров сынак комиссиясынын катчылыгына 3 жумуш күндүн ичинде инвестициялык бизнес долбоорлорду, инфраструктуралык жана өнүгүү программаларды даярдоо боюнча критерийлерди иштеп чыгууну тапшырды.
Кыргызстандан ажылардын алгачкы тобу мекенине кайтып келди. Бул тууралуу муфтияттын басма сөз кызматы билдирди. Муфтияттан белгилешкендей, алар Житта Бишкек багыты боюнча Кыргызстанга 17 августта саат 22:28 учуп келишкен. 17 августтан 1 сентябрга чейин кыргызстандык ажылар Житта Бишкек, Житта Ош жана Медина Ош багыттары боюнча Кыргызстанга кайтып келишмекчи. Жалпысынан 18 каттам уюштурулган деп белгилешти муфтияттан. Эскерте кетсек, быйыл Сауд Араб падышалыгынын ажылык министрлиги Кыргызстанга 6010 квота бөлүп берген. Мектеп жетекчилери окуучулардын формасын ата-энелер менен макулдашып, сапатына жана баасына маани берүүсү шарт экендиги тууралуу Билим берүү жана Илим министрлиги өлкөдөгү бардык мектептерге жөнөттү. Бул тууралуу аталган ведомствонун маалымат кызматы кабарлады. Алдыдагы жаңы окуу жылын утурлай министрлик өкмөттүн токтому менен 2015 жылдан тарта мектептерде бирдиктүү форма кийүү талабын коюуну эскертүүдө. Мектеп жетекчилиги ата-энелер менен биргеликте форманын түсүн жана үлгүсүн тандашы керек. Ошол эле учурларда ак көйнөк, кара шым сыяктуу классикалык кийимдерди кийүүгө чектөө коюлбайт. Ал эми Билим берүү жана Илим министрлиги форма тандоодо баасы ата-энелердин чамасына чак келе турган жана балдар үчүн ыңгайлуу болушуна маани берүүнү сунуштайт деп айтылат маалыматта. Ошондой эле эң башкысы окуучулардын кийген кийими Кыргыз Республикасынын балдардын кийим жана бут кийимдердин коопсуздугу жөнүндөгү технологиялык регламентине жооп бериши зарыл. Башкортостанда 24-27 август күндөрү Күмүш ак бузат эл аралык фестивали өтөт. Бул тууралуу Кыргызстандын кинематографиялык өкүлдөрү фондунан билдиришти. Фестиваль Башкортостандын борбору Уфа шаарында өтөт. Ага Россиянын 24 субъектисинен жана 10 өлкөдөн 48 тасма катышат. Фестивалга катышуу үчүн Россиянын 24 аймагынан жана 28 өлкөлөрдөн билдирүү келип түшкөн. Аталган фестивалда Кыргызстандын атынан 2 оюн жана 2 даректүү тасма ат салышат. Айбек Дайырбековдун Дара кыры тасмасы этникалык жана улуттук кино бөлүгүндө катышат. Ал эми Бекзат Пираматовдун Аврора, Азамат Шаршеновдун Жашоо керемет жана Ибадылла Ажибаевдин Мугалим тасмалары фестивалдын социалдык жана мотивациялык кино бөлүгүндө көрсөтүлөт. Улуу жүрөк жолу менен кербен келет, көчкө атат. Ош шаарында Ош Фест 2019 аталышындагы туристтик фестиваль өттү. Байыркы Ош калаасын дүйнө элдерине таанытуу менен туристтерди тартууга багытталган саамалык кербендердин жүрүшү менен башталды. Кербендин курамында кыргыз, өзбек, фарсы, индус жана Кытай улуттарынын өкүлдөрү бар. Канчалаган аска зоону аралап келген соодагерлер Фергана өрөөнүнө жеткенде дал ушул кереметтүү Ошко келип, улоосун тыныктырып, соода кылып, анан сапарын улаган дешет. Убагында кыргыз көчү ушу башында чоңдор жүрүп, анан аркасында бала чакасы, анан арт жагында анан боз үйлөрдү жүктөп, ошо арт жагында калган жүктөр кеткен да. Кыргыз эли дайыма көч менен жүргөн. Кыргыз эли дайыма өзүнүн казаныны, кыргыз боз үйүнү, калагыны кийип, дайым көч жүргөн. Сулайман тоонун жака белиндеги Гапар Айтиев жана Курманжан Датка көчөлөрү менен өтүп, Алымбек Датка этнографиялык комплексине чейин келишти. Жүрүшкө артисттер, актерлор жөө жалаңдап, ат, төө, топоз минип чыгышкан. Кербен сарай шаар аралап келип, Алымбек Датка этно багына барып токтоду. Аларды шаар мэри аксакалдар менен бирге тосуп алышты. Ордалуу Ош чергесинин тургундары жана меймандары, калабызга бүгүн Атлас жибек шайы, кол өнөрчүлүк буюмдарын артынып, көч келди, кербен келди. Каламаса, кадырлуу кербен башы. Агаулай этно Ош фольклордук тобу улуттук музыка, ыр, бий тартуулашып, Султан Ибраимов атындагы улуттук драма театрынын актерлору, кыз узатуу, улуттук салтын, Бабыр атындагы өзбек драма театры жар айтуу салтын көрсөтүштү. Ошондой эле коноктор жана туристтерге эс алуу бактын ичинде тушоо кесүү салты жана аркан тартыш улуттук оюну уюштурулду. Кайран журт, эчен кылын эгемен эркиндик деп суусап келдим. Ушул эгемен деп кезинде дала эрлери көпүрөгүнөн айзага кылып, далай баштар ийинен алмадай ыргыган.
Фестиваль 3000 жылдык тарыхы бар байыркы Ош шаарын дүйнө элдерине таанытуу. Быйылкы жылга карата жарыяланган Ош түрк дүйнөсүнүн маданий борбору долбоорунун алкагында өткөрүлдү. Иш-чара өз максатына жеткенин уюштуруу тобу билдирет. Кала башчысынын айтымында долбоор кыргыз элинин ынтымагын, улуттардын өз ара биримдеген өлкөбүздүн тынчтыгын даңазалайт. Быйылкы жыл 2019 жылы биздин Ош шаарын түрк тилди маданий борбор, түрк тилди мамлекеттердин маданий борбору деп танылышы бизге бир чоң мүмкүнчүлүк келип атат да. Ушундай иш-чаралар аркылуу биз Ош шаарын Кудай буюрса дүйнө жүзүнө таанытуу. Ош Фест 2019 фестивали туристтерди тартуу максатында уюштурулган. Байыркы элдин жашоосу, кол өнөрчүлүгү жана маданияты менен таанышуу үчүн келишкен чет элдик туристтер шаардын өзгөчөлүгүн баса белгилешти. Бизге Ош шаары аябай жакты. Фестивалга карата уюштурулган иш-чарадан биз аз да болсо шаардын тарыхы, маданияты менен тааныштык. Биз үчүн бул өтө жакшы болду. Шаар байыркы бойдон сакталып калгандай, ошону менен өнүгүп келе жаткандыгын да көрүүгө болот. Эли меймандос, биз дагы келебиз деп турабыз. Фестиваль Сулайман Тоо музей комплексинин алдында уюшулуп, улуттук кийимдердин мода көргөзмөсү менен улантылды. Таттуу Турсунбаеванын жаркын элесине арналган алтын өрөөн аталышындагы көргөзмөгө Борбор Азияга таанымал дизайнерлердин эмгектери тартууланды. Гүлжан Ажыматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары. Өмүр бизден өтүп кетсе, эл эмгектен эскерсин. Ооган согушунун ардагерлеринин Республикалык кеңеши тарабынан Кереметтүү көл жээгинде волейбол боюнча турнир өткөрүлдү. Аталган иш-чара Ооган согушунун ардагерлер кеңешинин мурдагы төрагалары Нурлан Төрөбеков жана Тыныбек Кадырбековдун жаркын элесине арналды. Турнир экс төрагалар Нурлан Төрөбеков менен Тыныбек Кадыровдун элесине арналып жатат. Эми бул Афган согуштун ардагерлеринин ошерекинде чогулуусу менен бирге ушул мелдешти уюштурдук. Ушул кыргыз элин тынчтыкка, биримдикке, стабилдүүлүккө чакыруу боюнча чоң уран менен алып барып ушул мелдешти. Аталган Ооган согушу канчалаган үй бүлөлөрдү азаптуу окуяларды алып келип, канчалаган ата-энелерди какшатып, жаш наристелерди сыздаткан. Бул согушта биздин жоокерлер өздөрүнүн кийинки муундарын жакшы жашоосу, көз карандысыздыкта өмүр сүрүүлөрү үчүн жан беришкен. Мына ушул кандуу согуштун катышуучуларын келечек муун унутпоо максатында жана аларды стабилдүүлүккө чакырып, тынчтык үчүн, эли жери үчүн жашоого, патриоттуулукка үндөө болуп саналат. Биринчиден эскерүү, экинчиден мына биздин өсүп келаткан жаш муундарга үлгү. Жаш муундар бизди көрүп, ушу Ооган согушунун ардагерлеринин кылып аткан жумуштарын көрүп, бизден бир үлгү алатпы. Биз мисал катары тынччылык болуп, ушундай оюндар жүрүп, жакшы иш-чаралар болуп отуруп турсак, мен ойлойм, кийин дагы жаш биздин өспүрүмдөр дагы ушундай Ооган согушунун ардагерлеринен таалим алат деген, тарбия алат деген ойдобуз. Өтүп жаткан бул турнирге Кыргызстандын 7 дубанынан Ооган согушунун катышуучулары келип, биримдик үчүн, достук үчүн атайын ушундай иш-чараларды колдоп, мындан да чоң деңгээлге көтөрүүнү тилек кылып, алыстан бери келишкен. Ал эми бул спорттук иш-чараны колдоо жана эл аралык мамилени чыңдоо максатында коңшулаш Казакстан, Өзбекстан жана алыскы Россиядан Ооган согушунун катышуучуларын коштоо максатында коноктору да келишкен. Киргизия учредили турнир памяти одного из председателей. Мындай иш-чаралар элди бириктирет. Динине, улутуна карабастан бир болуубуз керек. Бул жерде 50-60 жашта болсо да көздөрүнөн от жанып, спорт оюндарына кызыгуу менен катышып жаткандарын көрүп, чыйрала түштүм. Андан тышкары аскердик кызмат өтөп жүргөн кездеги досторумду жолуктурдум. Азаматсыңар, ийгилик, тынчтык каалайм. Бүгүн мына биздин республикабыз бардык областтарынан Ооган согушунун ардагерлери мына чогулуп, биздин мурдакы экс-лидер жетектеген биздин Ооган согушунун коомун жетектеген Нурландын элесине арналган ушундай турнир өтүп атат. Бул чындыгында эң жакшы нерсе. Анан эки лидерден биздин коомдун Ооган согушунун коомун түзүп, алып жүрүштү чоң салымдарын кошту. Ошондуктан ушу өткөрүп аткан жолдош чоруларына жанагы
азыркы лидерлерге баарына чоң рахмат. Турнирдин жыйынтыгында 3-чү орунду Ысык Көл облусу, 2-чи орунду Жалал Абад обласу, ал эми байгелүү болгон 1-чи орунду Чүй облусу жеңип алды. Кошумчалай кетчү маалымат, быйылкы жылы кайсыл област 1-чи орунду алса, кийинки жылы дал ушул турнир ошол областта өткөрүлөт. Бакай Банк. Твое будущее в твоих руках. 20 лет вместе.